Материал жасалып жатканда Орусиядан суук кабар келди. Крокустагы терактта каза тапкандардын жаңыланган тизмесинде Кыргызстандын 2 жаранынын ысымдары жарыяланды. 24 жаштагы Эдита Жусупова менен 20 жаштагы Гүлжигит кызы Маиза концерттик залга кол салуу болгон күндөн тарта дайынсыз болуп жаткан. Кыздар Крокус холдогу кафелердин биринде эмгектенген. Теракттан кийин алар байланышка чыккан эмес. Эдита менен Маизанын ата-энесине, жакындарына, медиа хаптын жааматынын атынан көңүл айтабыз. Терактка тиешеси бар деп, теги кыргызстандык Орусиянын жараны кармалды. Орусияда мигранттарга кысым, текшерүүлөр күчөп, Борбор Азия өлкөлөрүнө виза киргизүү сунушталды. Терактты ким уюштурган? Атым Арген Бактыбек уулу алдыда кенен айтып берем. Крокуста кеминде 139 адамдын өмүрүн алган каргашаны ишке ашырган жана аны уюштурууга жардам бергени үчүн 11 адам кармалды. Аты ачык жарыялангандардын көбү Тажикстандын жараны болуп чыкты. А бүгүн теги кыргызстандык Алишер Касимов аттуу бизнесмен дагы кармалганы белгилүү болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Касимов 2014-жылы кыргыз жарандыгынан чыкканын маалымдады. Сотто ал террористтерге батирин ижара бергенин, бирок аларга эч кандай тиешеси жок экенин айтты. Он не такой человек, он простой работящий, он работает поваром. С 11 лет я его сказала, иди работай, работай вот так. Он не такой человек. Вот, помогите, люди, я одинокая женщина, у нее 3 детей. Муну менен Орусияда катардагы жарандардан баштап, чиновник депутаттарга чейин бир эле тажикстандыктарга эмес, бардык мигранттарга каршы чектөө киргизилиши керектигин белгилешти. Мигранттардын сабалганы полициянын рейдтери тууралуу интернетте маалымат желедей тарап жатат. Мисалы, укук коргоочу Валентина Чупик теракттан кийин бир күндүн ичинде эле ага 2,5 миң мигрант жардам сурап кайрылганын билдирген. Анын айтымында, полиция кызматкерлери учурда жатаканаларда тинтүү жүргүзүп, кээ бир мигранттарды суракка алып, кармаганы аракет кылып жатат. Мындан тышкары 24 мартта Шереметьево аэропортунда орусиялык укук коргоо органдары чет элдиктерди, анын ичинде 20-дан ашык кыргызстандыктарды кармап жатканы белгилүү болду. Алар аэропортто башка улуттагылар дагы бар экенин журналисттерге айтып беришти. Украин тажиктерди сабап жатат. Бир суткадан бери ачка отурабыз. Суу да беришкен жок. Кылмышкерди эле бөлмөгө камап коюшту. 10 кыргызстандык бар, башка бөлмөлөрдө дагы. Кийин кармалгандар миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн Орусияга кирүүгө уруксаты жок экени айтылды. Алар кайра Кыргызстанга депортация кылынат. Благовещенск шаарында чет элдиктер иштеген дүкөн өрттөндү. Жергиликтүү чиновниктердин айтымында терактка жооп болушу мүмкүн. Өрттөөгө шектелип, мас абалында Орусиянын жараны кармалды, ал азыр суракта. Калугада белгисиздер 3 Тажикстандын жараны сабады. Бири ооруканага жеткирилди. Тажик улутундагы таксисттердин кызматтарынан баш тартып жатканын тууралуу маалымат тарап жатат. Муну Москвада иштеген кыргыз мигранты тастыктады. Кечээки окуядан кийин эмне болуп атат? Сразу комментариясы менен келип тур заказ. Здравствуйте, вы кто по национальности? Если таджик, отменяю заказ, дейт. Здравствуйте, я кыргыз деп жазып коюп келе бердим машина айдап. Машинаны продача кылдым, ашып көрөбүз. Чыксынчы. Коркуп калышканда барычы. Баары бир мигрант деген түшүнүк бар да булардачы, орустарда. Мигрант деген таңға қалат го, кыргызсыңбы, өзбексиңби, тажиксиңби, башкасыңбы, баары бир мигрантсың да. Коркуп калыштыр кечээки могул Крокус Ситиде болгон окуядан кийинчи. Ушундай ситуациялар болуп атат. Рейд өтө күчтүү болуп атат. Ар жерден тосуп текшерип атат. Этият болгула. Биз 20 жыл Орусияда эмгектенген Бакытбек Насиров менен байланышып, Москвадагы абал тууралуу сурадык. Ал кысым болуп жатканын чекке какты, бирок көзөмөл күчөгөнүн белгиледи. Tekşerüler küçöldü. GAI, PPS, onunlar men avtomat полный boy pripaslarмен турат. Алар tekşerüdat. Hiç kanday деле кысым жок бизгечи. Анан документтерин туура болсо tekşerет кой берип атат. Азыр ачык эле сөз да. Бизде дагы группа бар, где-то 150 машина бар таксидечи. Алар эми бир нерсе болсо, группага айтат эле. Ал биздин кыргыз балдарда эч кандай мындай сөз деле болгон жок да.
Тажиктерге кандай бир кысым болуп атканы тууралуу уккан жоксузбу? Жоқ, тажиктерге болгон кысымды мен көрбөдүм. Мурда бирок мисалы сөздүн ачык эле айтканда, кичинекей деле жаштар деле келип алып, бул жерде сакал коюп алып өздөрүнчө эле мындай кылып жүрдү эле да. Бул сүннөт, андай мындай деп өздөрүнчө паникага этип сакал коюп алып жүрдү эле. Ошону эртеси күнү эле мен көрүп жүргөндө тажиктерден, даже кыргыз балдардан эле сакалдарын алып уже түздөнүп нормально болуп калышыптыр да. Демек башка ушул милициядан, полициядан суроо болбосун деп ушуну кылып жатышат. Ну, типа ошондой дейт да, баягы теракт кылгандар эле сакалчан болуп калып, эми лишний мени кармай жүрбөсүн деген ойдо ошентишип атат. Эми кыйла түздөнүп калышты да көпчүлүгүчү. Мындан улам Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги зарыл болбосо Орусияга барбоого чакырды. Ошол эле убакытта кыргыз жарандарына каршы аракеттер катталбаганын бизге элчиликтен тастыкташты. Эми акыркы кырдаалга байланыштуу түшүнүктүү, бул эми күчөтүлгөн текшерүүлөр миграциялык режимде контролдо жүрүп жатат. Бирок бүгүнкү күндө биздин жарандарга карата кандайдыр бир кысым көрүлүп алган жок. Эч кандай жанагы сиз айткан фактылар жок. Бүт эле жарандар өздөрүнүн немесинде орларында мурдагыдай эле иштеп жатат. Вот азыркы бир эле көйгөй болуп атат, ушу жана аэропорттон келгенде күчөтүлгөн тартипте текшерүү жүрүп атат, ошол жерде эле көйгөй болуп атат. Калганынан башка биз жарандарга ушул теракттын кесепети болгон жок. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы жарандарын мүмкүн болсо үйдөн чыкпоого чакырышты. Муну менен Думанын Справедливая Россия фракциясынын төрагасы Сергей Миронов терроризмден коргонуу үчүн Борбор Азия өлкөлөрү менен виза режимин киргизүү керектигин айтты. Путин баш прокуратурага миграция тармагын жөнгө келтирүү буйругун берди. Прошу совместно с коллегами из МВД, других правоохранительных органов эту ситуацию внимательно проанализировать и продумать систему дополнительных, превентивных, профилактических, других антикриминальных мер, в том числе по надзору по соблюдению законности в миграционной сфере. Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем. Ал тапта теракттан каза тапкандардын саны 139га жетти. Издөө иштери дагы уланып жатат. Урандылардын астында калып калгандар дагы табылышы мүмкүн. Бул каргашада дайынсыз болуп жаткан кыргызстандыктар тууралуу ар кандай маалыматтар тарап жатты. Алар бирден такталып, жарандар аман-эсен табылды. Терактка жоопкерчиликти Ислам мамлекети террористтик уюму мойнуна алды. Алар өздөрүнүн сайттары аркылуу муну далилдеген көптөгөн сүрөт видеолорду дагы чыгарышты. Бирок теракт учурундагы орус укук коргоо органдарынын аракеттери көптөгөн суроолорду жаратты. Эң башкысы Орусиянын федералдык кызматынын реакциясы сындалып жатат. Бул тууралуу бир катар материалдар чыкты. Аларда террористтер Крокуска 18 мүнөттө эле кирип, ичиндеги адамдарды аткылап, өрттөп чыгып кетишкен. Спецназ өрттөнүп жаткан имаратка 1 сааттан ашык убакыт өрт өчүрүүчүлөр менен медиктерди киргизбей турушкан. Эксперттердин айтымында көз жумгандардын көбү өрттүн ышына уланышкан. Андан тышкары террористтер жол тыгындар болгон райондон унаа менен качып кеткени дагы суроолорду жаратууда. Ошон үчүн интернетте муну орус бийлиги өзү уюштурган деген версия тарап жатат. Башкалар, анын ичинде орус оппозициясы, бул ФСБнин шалакылыгы деген пикирде. Алардын айтымында Украинада 2 жылдан ашык убакыт жүрүп жаткан согуш өлкөдөгү коопсуздукка чоң сокку уруп, укук коргоочулар ушундай чабуулдардын алдын алганы мүмкүнчүлүгү жоктугун белгилешүүдө. Но с 20:13 до 21:30 ничего не предпринималось. Штурма не было, проверки не было, а люди продолжали умирать. Это что такое? Вы построили полицейское государство. Все в России крутится вокруг ФСБ сраного и силовиков. И они просто стоят и ждут? Просто боятся? А где те смельчаки, которые уши отрезают? А? Где вы были в этот момент? Не такие смелые зайти в пустое здание, проверить, есть ли там террористы. Это безумие. Это со времен Беслана и Нордоста, наверное, одна из самых больших халатностей, которая была. Ошол эле убакытта кээ бир чиновник-пропагандисттер терактка Украинаны күнөөлөп жатышат. Видеода Орусиядагы кыргыз мигранттардын абалы, Крокустагы окуя тууралуу маанилүү маалыматтарды чогулттук. Бул тууралуу өзүңүздүн пикириңизди сөзсүз комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз, каналга катталыңыз. Көрүшкөнчө.